Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, мен Эрмегат Токуров кезектеги цензурасыз маекти баштап отурам. Ал эми бүгүн цензурасыз маектин коногу Кыргызстандын тегирменчилер бирикмесинин төрагасы Рустам Жунушев. Кечээ эле маалымат тарады, Кыргызстанда дан азыктары, ундун запасы 2 айга калды деген. Эми ушунун тегерегинде сөз кылмакчыбыз, чындап эле биздин тамак ашыбыз 2 айдан кийин түгөнөбү же бул кандай? Белгилеп кетсеңиз, мынакей Рустам Жунушевич, кечээ маалымат тарады. 2 айдан кийин бизде ун түгөнүп калышы мүмкүн. Азыркы тапта ун менен камсыздоо, дан азыктар менен камсыздоо кандай болуп жатат Кыргызстанда? Кечээки айткан пресс-конференция айтылган сөздү көп каражат маалымат, массалык каражаттар туура эмес түшүнүп алган. 2 айлык эле запас калды, ал түгөнөт депчи. Мен айтарым деген, биздин тегирмендер 2 айлык запасты кармайт. Ар дайым биз кармап турабыз 2 айлык запасты. Бул деген биздин чек аралар жабылды деп Казакстанда болгон тополоң болгондон кийин чек аралар жабылып калбадыбы? Ошонун себебинен биздин чек аралар көпкө чейин жабылып турса, ошо анда бизде 2 айлык запас бар деген сөз болчу. Башкача айтканда бизде 2 айлык эле запас эмес, бизде дагы 2 айлык запас бар деген мааниде экен да. Биз 2 айлык запасты кармайбыз. Турсак болот да. Дайыма кармап турабыз аны. Андан тышкары биз мына декабрь айында келишим түзгөнбүз. Будайды Россиядан алып келебиз. Ошо Россияда компаниялар менен келишим түзүп, ошол келишимдин ичинде мына 30-40 миң тоннага келишим бар комбинаттардын. Ошол будайлар үзүлбөй бүгүнкү күндө келип атат. Анан эң негизги бул будай деген темир жол менен келет. Чек аралар жабылып калган күндө бул автотранспорт менен келген товарлар токтоп калышы мүмкүн да. Темир жол токтобойт. Темир жол токтобойт, транзит токтогон жок. Айтып кетсем, мына 2 январдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин бир 60-70 вагон келди да. Анан дагы эле келип атат. Келишим түзгөн боюнчачы. Бул жагынан коркунучка негиз жок. Негизи Кыргызстандан 1 жылдык талап кылуусу канча тонна будай менен алсак? Будай менен алсак, бир 900 миң миллион тонна да. Будай менен алсак. Жылына 1 миллион тонна будай жейбиз. 1 миллион тонна будай жейбиз. Тилекке каршы акыркы 16 жылдан бери биздин тармак токтоп калганда, баягы бажы биримдигине киргенден кийин биздин дарбаза ачылды, чек аралар ачылып, көбүнчө бизге биздин рынокко көмүскөй, баягы салыктардын төлөнбөй, ошондо ун кире баштады. Аткезчиликке коюлат. Аткезчилик жолу менен. Контрабанда деп коет. Аткезчилик жолу менен кире баштады. Ошол анын жыйынтыгында комбинаттардын баары токтоп, өзүнүн атандыштыкка тура албай, себеби алардын баасы 2-3 сомго арзан болот да, салык төлөгөндөн кийин. Ошон үчүн көп комбинаттарыбыз жабылып калган. 2014-жылы бизде 65 комбинат бар болчу. 2020-жылы март айында бизде карантин болгондо 7 комбинат иштеди да. Ошол үчүн бизде ун жетишпей, аябай тартыш болду ошол март айындачы, 2020-жылы. Анткени 7 комбинат бул Кыргызстан барын бага албайт, бул жеткире албайт да, анчанычы. Өндүрүшү жетишпейт. Өндүрүш көлөмү жетишпейт да. Бүгүнкү күндө болсо бизде 27 комбинат иштеп атат. Мына биз август айынан баштап 2021-жылы 4 айда 20 комбинатты кайра иштеттик да. Анын себеби министрлер кабинетинин бизге колдонуусун көрсөттү да. Биз демилге кылып ушундай бизди бир шартка койгула, ошонтип келип аткан ундар менен бир шартка койгула, баабыз бир болсун, атандаштыкка биз туруктуу бололук деп ошону талап кылганбыз. Анан Жапаров Акылбек Усенбековичке кайрылганбыз, ал экономиканын министри болчу. Ал август айында ал бизди колдоп, алдына ала ошондой чара көрүштү да. Бул менен ошо колдогондо кандай жол менен колдонду? Бул сырттан импорттолгон будай, анан жергиликтүү будайды алып иштеткенде кошумча нарк салыктын ставкасын 0 кылган, унду сатканда дагы 0 ставка менен да. Ошондо биздин баабыз сырттан келген унга битке түздөлүп, анан биз туруктушка Аткезчилик менен келген ун менен баасы бирдей болуп калды. Бирдей болуп, анан атандаша калдык да биз. Ошон үчүн комбинаттардын көп баягы мурунку жоготкон иш орундарын кайра топтоп, мына бүгүнкү күндө айтып кетсек, натыйжасы
аябай жакшы деп айтсак болот да. Ошол үчүн 27 комбинаттын бул көлөмү бизди 100%га кайра иштетип биз камсыздоого мүмкүнчүлүк бар да. Эми бул жерде дагы бир суроо да. Мисалы биз жылына 1 миллион тонна буудай жесек, бизде азыр 30-40 миң тонна алгалы келишим бар. Бул бир айда. Ай сайын. Келишим токтоп калышы мүмкүнбү? Мисалы биз билебиз, ошол кошуна мамлекет менен Казакстан менен келишим түзөбүз, бирок ар кандай себеп менен чек араны жабып салат же болбосо баягы келишимдер аткарылбай калат. Россия менен кандай? Россия менен андай маселе көтөрүлө элек, боло элек. Биз эмнеге Россияга өтүп кеттик? Мына былтырдан баштап Казакстандын будайы бир 10-20 долларга кымбатыраак болуп калды. Бир 10-20 долларга жогорураак да баасы. Россиянын баасы болсо, Россиянын будайыныкы төмөнүрөөк. Биринчиден, экинчиден Россия менен биз келишим түзүп иштеп келе атканыбызга бул баягы стабилдуулук, алар келишимдин негизин өзүн аткарат да көбүнчө. Келишим болду, демек ал аягына чыгат. Келишимдин аягына чейин чыгышат. Ошол үчүн биз көбүнчө 95-98% будайды биз Россиядан алып калганбыз. Эми келишим жыл сайын түзүлөбү? Мисалы кайсы бир жыл ай сайын түзүлөт. Түзбөй коебуз деген коркунуч же болбосо кечирип койгула. Мисалы биз февралга түздүк, мартта жок деп койгон учурлар болсо, же болбосо баасын көтөргүлө деген учур. Андай практикада андай болгон жок, себеби Россия 100 миллион тонна чыгарат. Будайды өндүрөт да. Аларга да рынок керек. Аларда да атаандаш бар, башка өлкөлөр менен, чоң ири өлкөлөр менен, будай чыгарган өлкөлөр менен. Ошол үчүн алардын да кызыкчылыгы бар. Биз алар үчүн рынокпуз да. Ошол үчүн келишим негизинде баары аткарылып жатат. Мына азыр эле мен түштүктөгү комбинаттар менен, түндүктө бияктагы Бишкектеги сокуктар менен сүйлөштүм. Декабрда түзүлгөн келишимдер боюнча мына будайлар, вагондор келип азыр түшүрүп атышат да. Эми баягы Казакстанда топланып чыкканда биздин ОДКБдын алкагында аскерлерди киргизүү киргизбөө боюнча жогорку кеңеште талкуу жүрүп калды. Ошондо улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев айтып калды, эгерде казактар чек араны жаап салса, биз дагы блокадада калабыз деп. Демек, биздин азыркы тапта темир жол менен алып келген шартта ал жерде коркунуч болмок эмес экен. Коркунуч болбойт, болбош керек болчу, себеби Казакстандан көбүнчө ун мындай көмүскө келет, биринчиден автотранспорт менен келет да. Мына Чоң Капка деген бизде чоңдар база бар Таласта. Ошол жерден 200-300 миң тоннага чейин өтөт да. Түштүктөгү биздин текирменин баарын мындай айтканда токтотуп жайлап салган ошол көмүскө келген ундар болчу да. Расмий түрүндө иштеген комбинаттардын баары темир жол менен иштейт, транзит токтогон жок. Ошол үчүн биз Россиядан азыр алып келип иштетип атабыз. Чоң Капканы Талас жөнүндө сөз кылып калдык. Мына кече эле ошол Таласта бир кишиге, же болбосо бир үй бүлөгө бир каптан ашык ун сатылбай жатат деген маалымат тарады. Бул канчалык чындык болду жана анын себеби эмнеде болду? Мисалы, бул дагы бир кайсы бир деңгээлде чуу жаратты да. Анткени эртең ушинтип эле баарыбыз бир каптан эле жеп калабызбы? Анткени Кыргызда бир үйдө 5 бала бар. Бул деген мындай айтканда бул туура эмес маалымат болду. Бул атайын ажиотаж чыгарып, ажиотаж кылып, билбейм, бир кайсы бир кызыкчылыгы бар деп ошон үчүн ошол видеону чыгарды да. Мен Таласка чалдым дароо эле. Чалсам андай тартыш жок деди, бирок мындай дефицит болуп атат. Анткени Чоң Капка жагылгандан кийин көп ун кирбей калды деди. Анан биз биякта тегирменчилер менен сүйлөшүп, аякта кардарлар болсо же жергиликтүү жана башкаруу органдары менен сүйлөшүп, биз жибергенге даяр дедик. Даярбыз деп айттык. Айрым комбинаттар мына Бишкектен эле жиберди, Кара-Балтадан ал жака ундар кетти. Таластагы эмнеге тартыш болуп калды? Таластагы тегирмендер эң биринчи ошолор талкаланган да, токтоп калган. Себеп Чоң Капкадагы аткезчилик келген ундардын баары көлөмү чоңоюп атып, ундагы макарондогу май бүт азык-түлүктүн баары аяка көмүскө кирет да. Ошон үчүн биздин Талас регионундагы элдердин баары көбүнчө ошол азыктарды жеп калган да. Анан чек ара жабылып калды. 2-3 күндө эле дефицит болуп калды да. Тегирмендер аякта тегирмен жок мисалы. Ал талкаланып, ошонун азабынан, ошо көмүскө кирген ундардын жана башка товарлардын азабынан ал токтоп калган, банкрот болуп, тегирмендер жок аякта. Ошол үчүн
бир жумалык бир 3-4 күндүк эле ошондой кыйынчылык болуп калды да. Бүгүнкү күндө аякта акыбал уже стабилдүү болуп калды. Дагы бир суроо мындай болуп атат да. Эми биз айтып атабыз 7 комбинаттан 27 комбинатка көтөрдүк. Ошону менен биз жанагы аткезчилик менен келген ундар менен баа бирдей болду. Ошол эле маалда аткезчиликке эле токтойлук да. Аткез ун боюнча айтып кетейин, азайып калды. Мына сентябрь айынан баштап азайып калды. Себеби биз баягы кошумча нарк салыкты ноль кылып койгондон кийин биздин баалар дагы түштү да. Биз аларга атаандашканга бизге мүмкүнчүлүк болуп калды да. Ошон үчүн ал дагы азайып, ошо аткезчилик жол менен келген именно ундар боюнча айтсам, анын көлөмү азайып калды. Биздин рынокто Кыргызстан жергиликтүү комбинаттардын азыктары көбөйө баштады да. Азыр орточо эсеп менен бир кабындын баасы канча? Комбинаттар чыгарган баасы. Комбинаттар чыгарган баасы 1500 сомдон бар, 1550 сомдон бар. Ал деген жана промышленный, мисалы торт эмеге деген 1500 деген бул үйгө пайдаланса болот, пекарняга пайдаланса болот. 1500 деген бул клейковинасы бийигирээк да. Ошентип айтып кетсек, килограммы 30-тан 31 сомго чейин, мешогу 1500-1550 сом. Эми мисалы билебиз 20-жылы жана карантин болуп жабылганга чейин бир кабын 1200 сом болчу. Эми азыркы тапта биз атаандаштыкты көтөрүп атабыз. Ошол эле маалда өзүбүз унду өндүрүп атабыз. Бирок ундун баасы төмөндөгөн жок. Бир жыл мурунку баага түшкөн жок. Туура айтасыз. Бул будайдын баасы 94-90% бул деген будайга көз караштуу да. Мына мисалы Россияда будайдын баасы 15 рубль болуп турганда, бизде ундун баасы 1200 сом болчу. Будайдын баасы мына былтыр 2021 жылы кургакчылык болду. Ал Казакстанда дагы болду, ал Россияда дагы болду. Россияда жанагындай наводнение бар, суу каптап, андай дагы проблемалар болду. Ошон үчүн будайдын көлөмү асайган үчүн баасы да көтөрүлүп кетти да. Анан бүгүнкү күндө будайдын баасы 19 рубль 50 тыйын да, 19 рубль менен алганда. Анан бизде курс бар. Биз курс менен алганда бир 22 сом 50 тыйын болот. Анан Луговойдон бул жака чейин дагы чыгым кетет транспортко. Ошо 23 сомдон келсе, ошо бунун баасы биринчи сортту 30-31 сомдон сатылып атат да. Будайдын баасы азыр аябай, мына мисалы ушул 22 жылы көлөмү аябай бүт жакта көп болсо, будайдын баасы баягы деңгээлге 15 рубльга, 14 рубльга түшүп кетсе, анда биздин ундагы 1200 сом, 1000 сомго түшүп калат да. Себеби биздин комбинаттар каалаган баасын коюп алып, кымбат баада момча пайда көрөм деп сата албайт. Эмнеге? Анткени бизде 27 комбинат өзү менен атаандашы. Бизде Кыргызстанда дагы атаандашы бар да, ортосунда. Каалаган баа менен сата албайсың. Сатыш үчүн бааларды ылдыйлатып, мен арзаныраак коюп, көбүрөөк сатайын деген максатта бааларды көтөрө албайт да эч кимчи. Бул деген түзмө-түз будайдын баасына көз караштуу да. Анан будайдын баасы деп атабыз, биз бала кезде билебиз, ошол эле айылдарда ар бир ошол айыл өкмөттө бирден тегирмен бар эле. Ошол жерге айылдагы чабылган будайды алып барып сатчубуз. Же болбосо ошол жерге алып барып тарттырып, жергиликтүү тегирменден тартылып чыккан унду жечибиз. Азыр ал тегирмендин баары жабылды. Неге? Сырье жок. Бизден эмне үчүн ошол будайдан качып калдык? Эгерде Россиядан сатып алып келгенде эле 23-24 сомдон сатып алып атсак, биз өстөн эле сатып алсак болбойбу? Же болбосо бизде сапаты башкача болуп калабы? Бул деген баягы кайра эле тарыхка кайрылсак, 2014 жылы айтайын. 1000дей тегирмен бар болчу. Кыргызстанда чакан. Чоңдору эле 65 болчу мындай орточо, анан чоң тегирмендер. Мындай карасак, айылдарда бүт районда бар болчу да тегирмендер. Ошон үчүн элдин баары будай эгип, ошону иштетип, кайра ун алып, ошондой жумуш жүрчү да. Анан 2015 жылы биз бажы биримдиге кирдик. Киргенден кийин жанагы башталды көмүскө. Аткезчилик жолу менен кире баштаган себебинен биздин дыйкандар, баягы биздин тегирменчилер атаандаштыкка туруктуу болбой калды да. Ошон үчүн жабыла баштады. Жабыла баштагандан кийин биздин дыйкандар 2015 жылы, мисалы 16 жылы
Будайын чогултуп тегирмендерге тегирмендер жабык. Токтоп турат. Сатар жер жок. Сатар жер жок. Кайра иштеткенге ишкана жок, кайра тегирмен жок да. Ошон үчүн алар ал будайын алып туруп тоютка арзан баада сатып жиберишти да, мындай айтканда. Айла жок да. Саткандан кийин алар пайда көрө алган жок, анан өзүнүн кеткен чыгымдарын дагы кайра чогулта алган жок да. Анан дыйкандар деген ал деген эми пайда көрүш керек да. Ошон үчүн будайды тапшырганга жер жок, комбинаттар иштебей калды. Анда биз башка культураларга өтөбүз деп арпага, жүгөрүгө, башка культураларга барып өтүп кеткен. 20-жылга карасак, 20-жылга келгенде бизде Кыргызстанда айыл чарба министрлиги 500 000 тонна, 600 000 тонна чогултуп атабыз деп отчет берип атты. Бирок чынында реалдуу анын саны 100 000, 150 000 тоннадан ашкан эмес да. Анткени биз эң биринчи кызык, бул кызыкчылык биздики. Бизге жергиликтүү будай болсо, биз өзүбүзгө жакшы. Анткени мисалы баягы сапат деп айтып атпайсызбы? Казакстандан чыккан, Россиядан чыккан жана жабыш чагы деп коет. Анысы жогору болот, бирок ИДК деп дагы бир көрсөткүчү бар. Анысы болсо төмөн болот. Биздики Кыргызстандан чыккан будайлар жанагы жабыш чагы төмөнүрөөк болсо, бирок башка көрсөткүчү бийигирээк да, жогорураак болот. Экөөнүн кошкондо идеалдуу аябай жегенге дагы, унга дагы, то есть нанга дагы, башка азыктарга жараган ун болот да. Анан бизде Кыргызстанда жанагындай улучшитель, химия, мындай отбеливатель деген андай кошулбайт. Биз андай технология колдонбойбуз. Көбүнчө карыраак болуп калган ундарды, мисалы сыртта мен айтпай эле коеюн кайсы экен, кайсы өлкөдө экенин деп, көбүнчө ал технология пайдаланышат да. Ундун Жасалма жол менен, байытып же болбосо жасалма жол менен жакшы көргөзүп. Жакшы биринчиден өңүн апыкай кылып, экинчиден бул жанагы иштеткенде аябай жеңил, любой форма кылса болот. Бул азыкты башка азык кыласың, ошо жеңилирээк болот да, ферментированный деп коет да анычы. А бизге Кыргызстанга андай ферменттер кереги жок. Бизге сырттан алып келген будайды, анан биздин жергиликтүү кошкондо ошондо сапаты эң мындай жакшы жогорку сапат болот да. Аны пекарняга дагы, үйдө дагы колдонгонго бүт жака бул жарайт. Эми сиз ушул ун тармагында адис болуп атасыз. Абалдан кантип чыгыш керек? Мисалы, биз жалаң эле импортко карап отура бергенибиз да туура эмес да. Бир күн болбосо бир күн импортко көз каранды болуп тургандан кийин биз оор абалга туш келишибиз мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол эле маалда өзүбүздүн дыйкандарга дагы багыт беришибиз керек. Өзүбүздүн ишкерлерге дагы багыт беришибиз керек. Эң туура айтасыз. Биз сырттан азыр биз көз карандыбыз, чын айтканда. Темир жолдагы токтоп, чек араларда жабылып калса, анда айтып атам го, 2 айлык запас эле бар депчи, кармаган запаста. Анан бул көпкө чейин созулуп кетсе, анда албетте биз альтернативдик жолдорду издейбиз депчи. Бирок ал альтернатив жолдор да табылабы, табылбайбы, ал дагы ал жолго коюлганча дагы канча убакыт кетет. Ошон үчүн мына биз эң негизги биз өзүнүн будайдын көлөмүн көбөйтүш керек. Биз жана эле дыйкандарды стимуляция кылышыбыз керек. Ал үчүн кайра иштеткен тармак, мына биз уже көрдүк практикада, тегирмендер баары иштеп турса, анда биздин дыйкандар дагы ошо көлөмүн дагы сапатын да көбөйткөнгө аракет кылат да. Андан тышкары азыр айыл чарба министрлиги кластердык өнүгүү деген бир проект жазып атат. Мен аяка өзүм катышып атам. Мен ошо будайдын кластери боюнча мен жетекчи болуп дайындады. Мен азыр биздин дыйкандар менен сүйлөшүп баягы чогултуп атам да. Ал проект боюнча миллиард деген сом бөлүнүп атат азыр. Бөлүнүп, ошол биз өзүбүздүн сырьевой базаны көбөйтүп, өзүбүзгө мына программа боюнча 3 жылдан кийин биз өзүбүздү 60-70% камсыздаганга да, бул максатыбыз да. Ал жагынан жанагындай арзан кредиттер деп бөлүнгөн атат 6% менен. Андан тышкары ошол эле каражатты биз дыйкандарга, техникага, жер семирткичке, анан эң негизги жакшы үрөндөргө алып келгенгечи. Ошого биз жумшайлы деп атабыз. Ошол каражат бөлүнсөчү, жумшап, андан тышкары биз дыйкандарга үйрөтүш керек. Культура посева деген бар.
кантип өстүрөсүң, кантип кантип себесиң, өздүрөбүз. кантип жыйнайсың. Биринчи репродукция, экинчи репродукция деген бар. Мисалы биз да кыдырып, дыйкандар кыдырып сапатын көрөбүз да, анан анын себеби мындай экен. Алар сев оборот кылбайт биринчиден, экинчиден үрөндү алмашпайт. Мурунку 5 жыл мурун, 10 жыл мурун сепкен будай эле кайра себе берет экен. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда 1 гектардан ашып кетсе 1 тонна, 1,5 тонна чогулуп атпайбы. Будай чогултуп атат да. Мисалы башка өлкөлөрдү, Европа же Америка же мына Өзбекстанды эле айтсак. Өзбекстан 1 центнерден азыр 5 тонна чогултканга ошондой үрөнү чыгарды. 1 гектардан 5 тонна. 1 гектардан 5 тонна. Бизде 1 тонна эле чыгат да. Өзбекстандын климаты менен биздин климат бирдей эле да, мындай айтканда. Бул деген баягы бул деген да комплексный жумуш да. Үрөндөн тышкары жер семиткич, анан учурунда баарын жасаш керек. Жанагындай капельное орошение, баягы бизде кургакчылык болуп калып атпайбы? Алар капельное орошение кылып атат мисалы. Бул көп жолдор бар бугачы. Бул деген ал иштетилип, муну ойлоп таап кереги жок. Бул тажрыйба бар. Мына Өзбекстандын тажрыйбасы. Европаны айтсак, Европа 8 тоннадан 12 тоннага чейин чогултат. Америка, Европа 1 гектардан. Биз болсо мына 1 тонна, 1,5 тонна. Эң жакшы бизде эгин жакшы болгон 2 тонна да. 2 тоннадан чогулуп жүрөбүз. Ошон үчүн бул комплекстүү, бул ошол жана кластерный өнүгүү деп биз азыр дыйкандарды чогултуп бирге иш кылалык. Мисалы ишти мындай түзөбүз да. Дыйкандарды чогултуп айтабыз, мына сиздер монча аянтка, мунча будай, жанагы кара жыланган акчага жакшы үрөндөрдү алып келгиле, жер семиткич, анан дагы башка да чараларды көрсөк, сиздер монча көлөм чогултсаңар, биз аны сатып алганга кепилдик беребиз. Келишим түзүп, фьючерсный деп коет мисалы, алдын ала келишим түзүп, биз кепилдик берсек, анда дыйкандар албетте ошонун көлөмүн чоңойтот деп үмүттөнөбүз. Кайрадан эле жанагы 2 айлык запаска кайрылып келели. Биз айына канча тонна un жейбиз? Биз айына бир 50.000 тоннанын тегерегинде жейбиз да. 50.000 тоннанын тегерегинде. Демек бизде азыр 100.000 тонна кампаларда сакталып турат. 100.000 тонна бул un түрүндө, будай түрүндө, андан тышкары дагы бизге күн сайын бизге будайлар келип жатат. Биз азыркы кампадагы турган унду сатабыз, ошол акчаны алабыз дагы, түшкөндө эле биз кайра эле будайга жиберебиз. Бул оборот болуп турат да. Бул обороттогу болгон запастар деп атабыз да. Ошол 2 айлык запас дегенчи, обороттогу болгон. Биз аны үзбөйбүз да, токтотпойбуз да, мисалы. Биз ушул 2000 тонна менен токтоп калбайбыз да, мисалы, ушул запастар менен. Сатылган көлөмдүн ордуна эле биз кайра эле будай алып келебиз, кайра эле иштетебиз да. Биз азыркы күндө комбинаттар, мындай айтсак, токтобой иштеп атат. 20-жылы комбинаттар, ошо 7 эле комбинат ошо мартта эле иштей баштады, ага чейин 1 айда 10 күн иштечи дагы 20 күн токтоп турчу. Эмнеге? Анткени биздин рыноктун баары эле жанагындай көмүскө арзан келген ундар сатылбайт, будай алганга акча жок. Кампат толтура, будайга акча жок, сатылбайт. Ошон үчүн баарыбыз банкрот болуп, ошон үчүн токтоп турганбыз. Бүгүнкү күндө салыштыруу 27 комбинат иштеп атат. Мына жаңы жыл декабрдын аягында эле жылдын жыйынтыгын чыгарып туруп эле жаңы жылга токтоду, 3-4-5 күнгө токтоду. 4-нөн баштап, 4-январдан баштап комбинаттардын баары кайра ишке кирип, бүгүнкү күндө баары сопсон иштеп атат. Демек биз 2 айга калды деп чоочулагандын ордуна тескерисинче 2 ай калды деп курсак ток, топукта мактанып отурушубуз керек экен да. Албетте. Анан эми бул же экинчи тарабы чыгат да. Мисалы, ушул тегирменчилер бирикмеси буга чейин үн каткан жок. Үн каткан жок дагы ошол эле жогоруда сөз кылгандай коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара жабылса эмне кылабыз деди. Казакстанда кызыл чуу башталды. Таласта ундун саны азайды дегенде сиздер чыктыңыздар. Bunun бардыгы билжип болуп келди дагы, коомчулукта дүрбөлөңгө түшүрдү да. Ошентип арт-артынан маалыматтар келди да, каран 2 ай деп. Биз мактангандын ордуна кайра чоочудук. Эле деген сөздү кошту, 2 ай калып неме? 2 айлык эле запас бар экен. Баягы массалык маалымат каражаттар кошпойду, чын айтсак. Анткени ошол эле пресс-конференцияда ошол эле мага суроо болгондо, эгер чек аралар жабылып калса, канча убакытка бизде un жетиштүү деген запас канча бар деген суроо болгон. Ага биз жооп бердик. Бизге 2 айлык запас кармай бар депчи.
чын айтканда бул 2 айлык запас биз дайыма кармайбыз да. Бул аны менен токтобойт да, өндүрүш токтобойт да, өндүрүш жүрө берет. А биз алдын ала биздин Кыргызстанга керектүүдөн ошо 2 айлык запастарды ар дайым кармап турабыз, өзүбүздүн кампаларыбыздачы. Сатылган ундун эле акчасын биз кайра эле жиберип, биздин поставщиктерге Россияга жиберип, кайра эле ордун толтурабыз да, ошол будай мененчи. Бул баягы Советтер Союзунда биз билебиз, НЗ деген бар болчу. Необходимый запас. Необходимый запас бул Госматрезерв деген бар бизде. Ал боюнча менде маалымат жок, бирок аякта дагы ушундай кырдаал болуп бир учур болуп калса, анда Госматрезерв интервенция кыла баштайт да. Алар өздөрүнүн будайларын баягы эле биз эле тегирменчилерге берип, иштетип, анан рынокко чыгарат да. Демек, бул жеке тараптар, мындайча айтканда, бизнес өкүлдөрүндө гана 2 айлык бар. Бизнес өкүлдөрүндө. Андан сырткары мамлекетте болушу. Бирок мамлекетте канча экен белгисиз. Мамлекетте бизге андай маалымат берилбейт, бирок мамлекеттин өзүнүн резервтери бар. Бул именно мамлекеттики да. Биз жана айткан көлөмдөрүн бар, бул жеке комбинаттардыкы да. Мындайча айтканда, менчик тегирменчилер ошончону кармап турушат. Менчик тегирмендер кармап турат. Аларды дагы биз иштеткенде биз деле азыр кредит менен иштейбиз. Биз насыя алабыз, 10-12% менен алып, ошол будайды алып келип, бияка кайра иштетип, 1%-ын биз өзүбүз тапкан пайданын 1%-ын банкка беребиз. Анан үстүнө болсо бир 6-7% биз өзүбүз пайда көрөбүз да. Эми пайыз менен сүйлөшүп калдык. Бир тамаша сөз бар, бизде бардыгы пайыз менен депчи. Бирок пайыздын акчага айландырып келгенде канча болуп калат? Мисалы, сиздер ошол унду өндүрүүдө 1 тонна будай алып келип, кайра ошондон канча ун чыгат 1 тонна будайдан. Анан кийин сиздер ошол будайдын үстүнө канча сомдон пайда көрөсүздөр, же ундун үстүнө канча пайда көрөт? Мисалы, биз будайды сатып алганда, мына бүгүнкү күндү айтып коеюн, практически 19 рубль 50 тыйын луговой станциянын баасы да, ошол жака келген темир жол менен. Бул сомго айлантканда где-то 22 сом, 20 тыйын, 22 сом, 30 тыйын болот. Ага луговойдон бул жака келишкенге чейин дагы төлөмү бар, жол кирээ бар. Жол кирээси бир 80 тыйын болот. Ошойдон где-то 23 сом тегерегинде келет да. Анан биз аны иштетебиз. Иштеткенде 35-40%га чейин кетет да. Бул электроэнергия, айлык, баягы салыктар, башка салыктар бар да, налог с продаж, налог на прибыль, техниканын амортизациясы, ошол эле тегирмен оборудованиянын амортизациясы бар, электроэнергиянын дагы НДС бар, мисалы да. Анан мешок, пакет, расходный материал деп алар дагы бар да. Ошентип барып келгенде биздин нарк баасы 29-50 сом, 50 тыйынга келип калат да. Биз 30 сом 50 тыйындан сатабыз. Ошондо 1-1,5 сом пайда көрөбүз да. Бир комбинат, 1 килограмм ундан. Бул мешоктогу дүң баасын айтып атам да. Берки 1 килограмм пакет, 2-4 килограмм 5 килограмм пакет, аныкы албетте кымбатыраак болот да. Себеби анын пакеттери да кымбатыраак. Мисалы жанагындай кагаздан жазылган пакет Кыргызстанда чыкпайт. Биз аны Түркиядан алып келчик. Азыр болсо Санкт-Петербургдан алып келип атабыз. Анын жолу бар, анын дагы налогу бар, НДСи бар, башка дагы жана сертификация деп коет. Ага да түлө ошентип атып, бир пакеттин баасы эле 4-5 сом болот. Ошон үчүн биздин супермаркетте сатылган ундар кичинекей 1, 2, 4, 5 алар кымбатыраак болот. Мына где-то 40, 42, 43 сом болот да. Аны ашака фасовка кылгандагы жумушу бар. Башкача айтканда, азыр тегирменчилер 1 килограмм ундан канча? 6-7, где-то 1,5 ашып кетсе максимум 2 сом 1 килограммдан көргөн таза пайдасы. Таза пайдасы да. 2 сомдон өйдө көтөрө албайсыз, себеби комбинаттар баары иштеп атпайбы. Мисалы 2 сом, 3 сом, 4 сом коюп койсоң, ошол эле башка комбинат 1 сом көрүп туруп объем менен иштеп коюшу мүмкүн да. Аныкы сатыла берет. Тиги кымбат коюп койгон баа. Бизде аябай атаандаштык азыр күчтүү. Ошондой бизге мүмкүнчүлүк болуп калды азырчы бирөө-бирөөбүз менен атаандашканыбыз. Анан бир комбинатта эле ун өтпөй калса, эмнеге өтпөй калды? Кана пекарлардан сурагыла, башка базардан сурагыла. Базар айтат, тиги комбинат мага 29-50дөн берип атат. Силердики 30 сом, силердин болсо сапаты жакшы. Сапаты көп, сапаты бир эле азыр чын айтсак. Баарыбыздыкы бир эле, бир жактан эле будай аласыз. Оборудование бүт баарынкы эле баягы Турция же швейцарский болот. Окшош да, технология окшош.
Анан жергиликтүү ошол тегирменчилердин сапаты мындай айтсак көп деле айырмасы жок да. Эми да бир кызыктуу суроо да, мисалы ошол эле Казакстандан биз аткезчиликти жаап койдук. Кайсы ырыкма менен жаптык? Ошол маалда тегирменчилер бири-бири менен сүйлөшүп жанагы бааны көтөрүшү мүмкүнбү? Жана орусча сговор деп коет го, баары бири ымалага келип алып, келгиле биз деле пайда көрөлү, 3 сомдон кылалы килограмм, же болбосо 4 сомдон кылалы деп баардыгы бир маалда көтөрүп жиберсе. Ал жакка бизге жол жок. Себеп биздин эртең менен жумуш баштаганда биз антимонопольный комитеттин чалуусу менен башталат, чын айтканда. Мониторинг болуп турат. Эми күнүгө эмес, бирок апта сайын, жума сайын да. Мына каждый понедельник мен отчет берем да. Баасы канчадан, контракт көрсөткүлөө канча баа менен келди. Будай силер переработка өзүнүн нарк баасы канча болду, канчадан сатып атасыңар. Бизге чек коюлуп койгон, баягы биз келишим түзгөнбүз да. Ошонун ичинде тегирмендер 10%дан өйдө пайда көрө албайт. Ошондой келишим бар, биз ага кол койгонбуз. Кандай, сыртта кандай болот, чек аралар жабылдыбы, эмне болду? Биз өзүнүн нарк салыгынан өзүбүздүн пайдабызды 10%дан өйдө көрө албайбыз да. Биз ошого убада берген үчүн бизге өкмөт жанагындай жеңилдик берип атпайбы? Мейли биз силерге 0 ставка кылып берелик, бирок силер дагы өзүңөргө милдеттеме алгыла дегенден биз алдык. Бүт комбинаттар кол коюп берди ошого. Кол коюп биз макул болдук. Демек азыр кайра аткезчилик көбөйүп кете турган болсо, биздин комбинаттар кайра банкрот. Аткезчилик көбөйүп кетсе, биз азыр туруктуу иштеп атабыз, азыр атаандашып атабыз. Бирок ушул НДС 0 деген норманы, бул деген 31-августка чейин болот, 22 жыл. Ошону алып койсо, биз анда баягы кейпибизди кийип, кайра эле комбинаттар жабылып, кайра эле баягы эмеси азаят. 31-августтан кийин коркунуч бар экен да, ондон кымбаттап кетишине. 31-августта ошол норма токтоп калса, анда биз кайра эле артка жылабыз да. Анда ири 2-3 эле комбинат калат, калгандары баары токтойт. Биз баягы 2016-дан 20 жылга чейин келген акыбалга ошол жака кайра эле биз ошол акыбалга келип калабыз. 27-тен кайра эле 7 же 5ке чейин түшүп кетишет. 4-5 эле калат, кайра эле ошого жетебиз. Анткени дагы жакшы биздин айрым комбинаттар айтпадымбы, Казакстанга чыгарып кетпедиби? Силер билесиңер болуш керек. Элнур деген комбинат бар болчу, ал түштүктө да, биякта да бар болчу. Чоң комбинаттар болчу. Алар бияка дагы иштебей 2-3-4 жыл токтоп турду. Баарыбыз эле токтоп турдук, чын айтканда. Анан алар ошо комбинаттарын чыгарып кетти. Казакстанга, мына Меркеге, Мерке жака чыгарып кетти. Ошол жака барып ишин жасап атат да. Дагы жакшы болду, биздин көп комбинаттар чыгарбай, талкалабай ошону сактап калганычы. Азыр консервация менен унутулуш. Консервация болуп турду. Анан бизге могу жеңилдик берилгенден кийин биз бирөөбүз менен сүйлөшүп, зап жасап келишип, бирөөбүзгө жардам берип, ошол комбинаттардын баарын азыр кайра иштеп калды да. Ошо 31-ден нары дагы улантуу аракеттер барбы? 31-августтан дагы нары ошо салыгы жок иштегенге. Биз ал боюнча мына бүгүн эле аны баштап, бүгүн эле айтып атабыз. Мына кечээ дагы пресс-конференция биз айттык. Муну деген бизге эң аз дегенде 3 жыл керек да, ушул норма. 3 жылдын ичинде биз өзүбүздү баарын толуктап, тегирмендерди дагы тегирмендер бар, баягы талкаланып тургандар бар, аны дагы иштетсе болот. Дагы биз баягы кепилдик болсо, дагы 2-3 жыл иштейт десек, биз аларды эле азыр кайра ремонттоп, кайра эле жүргүзөбүз. Анан 3 жылдын ичинде дыйкандарды жанагындай кылып, жана программаларга киргизип, аларга мына биз иштеп атабыз, биз дагы иштей беребиз деп, аларга кепилдик берип, өстүргөн будайыңарды биз сатып алабыз десек, анда биздин өзүбүздүн будайдын көлөмү да көбөйөт да. 3 жылдын ичинде биз 60-70%га чейин өзүбүздү камсыздоого будай менен бизде мүмкүнчүлүк бар да, жерлер бар. Бирок жанагындай программа, жанагындай туура экономикалык саясатты жүрүш керек да. Биринчиден жана көмүскө келгендерди токтотуш керек, азайтыш керек. Экинчиден ушундай жанагындай жеңилдик, кошумча нарк салык боюнча жеңилдик ушундай бизге улантып берсе, анда бизде мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул тармакты кайра иштетүүчү, андан тышкары будай өстүрүп өзүбүздүн ички зат менен камсыздоого. Бизге ыраазычылык билдиребиз, бизге атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге. Себеп дегенде чын-чынында 2 айлык запас менен эле калыптырбыз деп коомчулук дүрбөлөңгө түшүп отурган. Азыркы сиздин түшүндүрмөңүздөн кийин Кудайга шүгүр, баягы Кыргызда топук болуп кичине
жакшыраак отуруп калабыз деген ниет бар. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, жогоруда биз азык түлүк коопсуздугу, анын ичинде дан жана ун менен камсыздоо маселесин талкууладык. Конокто болсо Кыргызстан тегирменчилер бирикмесинин төрагасы Рустам Жунушев болду.